Урматтуу достор, VPS Office боюнча бул видео сабакта слайд жасоону үйрөнөбүз. Анда баштадык. Телефондун VPS Office'ти тандап, плюс баскычына барып, аны басып, презентацияга киребиз. Мындай бош баракты басабыз. Жана ишти баштайбыз. Ушундай барак ачылат. Эки жолу бассак, ошол жерге тамга менен жазсак болот. Слайдтын башталгыч темасын мен жазып атам. Мисалы, Баткен облусу деп жаздым мен. Каалаган теманы коюп жазсаңыздар болот. Өзүңүздөр кандай темада слайд жасайм десеңиздер. Жазып болдум. Эми астында мен инструменттер панелиге кирип, бул жазганымдын түсүн өзгөртүп, кызылга боеп атам азыр. Ушул жерден өзгөртөбүз. Андан кийин ошол тамганы жоон шрифт кылып же курсив кылып өзгөртсө болот. Размерин өзгөртсөк болот. Эми жайгашуу ордундагы кагазда жылдырып өзгөртсөк болот. Азыр мен муну жогору карай тарттым мына. Эми астына мен инструмент панелинен ставить дегенди басып, ал жерден мындай фигура эмес, мындай сүрөттөрдү тандап, сүрөт коеюн деп чечтим. Ошол областка, Баткен областка тиешелүү бир сүрөттү азыр бул жерге мен жайгаштырам. Мына окей деп басам. Эми муну өлчөмүн өзгөртүп, жайгаштырабыз кагазга. Мындан кийин сол жакта плюс баскычы бар кагазды басабыз дагы, экинчи бетти ачабыз, слайддын экинчи бетине ушинтип кошобуз. Тандадым. Эми анын эң үстүнө ошол тема жазышым мүмкүн. Мен ошол беттин темасын, облустун географиялык абалы деп тема коюп атам. Эми бул теманы дагы ошол панелге кирип, инструменттер панелине кирип, түсүн өзгөртүп, жайгаштырып, өзүгө жаккан түстү боеп кое беребиз. Эми астындагы мазмунга дагы биз текст жазсак, ушундай болуп түшөт. Кыргызстандын түштүгүндө орун алган деп жазып атам мен. Андан кийин дагы Баткен областы боюнча маалыматтарды мен азыр жазып кое берем. Аянты 17.000 чарчы километр. Борбору Баткен шаары. Ушундай болуп түшөт. Мында боеп койдум кызылга. Ушундай жол менен улам кийинки беттерди кошуп, астындагы инструменттер панелине кирип, өзгөртүп, сүрөттөрдү коюп, фигураларды коюп, жазууларды кооздоп жазып, чыгармачылык менен аракет кылып иштесек болот. Көбүрөөк убакыт кетет, кичине слайд жасоо оңой иш эмес. Убакыт бөлүп жасасак, биздин слайдыбыз өтө жакшы чыгышы мүмкүн. Музыка кошсок болот буга дагы. Мына мен азыр дагы оңдодум мына. Астына ушундай менин слайдым ушундай болуп чыкты. Азыр бул үйрөтүүчү болгондугу үчүн кыска эле болду. Эми сохранить этип коебуз мына. Телефонубузга сакталып калат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.